Пайғамбардың жүрегі 4 жолы жарылған дедік. Biz эми ошол ар бир пайгамбардын өзгөчөлүктөрүн айттык, эми биздин пайгамбарыбыздын өзгөчөлүктөрүнө келдик. Ал тууралуу мына өйдө да айткан китептерди айттык. Негизи биздин пайгамбарыбыздын даражасыны унутпаңыздар, Алла Тааладан башка эч ким билбейт. Даражасыны Алла Таала гана билет. Куранга эң баш аягына, аасынан баштап яасыга чейин толук дават, толук неме иш жүзүнө ашырган, ошого амал кылган деп коебуз го биз. Ал ким болот? Ал биздин пайгамбарыбыз болот. Анткени биздин пайгамбарыбыз жанагы Айша энебизден келген риваят болгон. Хулукуху кал хулукул Куран. Айша энебиз айтат, пайгамбардын кулк мүнөзү Курандай болчу, басып жүргөн Курандай болчу деген сөз. Ошол Куранга эң толук амал кылган бул биздин пайгамбарыбыз болот да, мели? Андай адам, эч бир андай адам Куранга баш аягынан неме кылган эмес, амал кылган эмес. Эми пайгамбарыбыздын дагы өзгөчөлүктөрүн айттык. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мисалы ошол төрөлгөндө сүннөткө отургузулуу маселесин айттык. Ал туурада кичине кайчы пикирлер бар экен. Анан жанагы мынал желке жаатында кичинекей пайгамбарлык мөөрү болгон, ал тууралуу айттык. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды жанагыдай эмне дайым булут үстүндө жүргөн, пайгамбарыбыздын көлөкөсү түшкөнбү, түшкөн эмеспи маселесинде көпчүлүк учурда түшкөн, кейкеде, көпчүлүк учурда түшпөй калган, кейкеде түшүп турган. Кейкеде түшүп турганын анча-мынча сахабалар көргөн. Ал тууралуу Доктор Али Жума айткан китептерди биз силерге 5-6 китепти санап бердик. Андан сырткары пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ушунчалык бир сонун пайгамбарыбыз болгон, анын денесинен түшкөн мындай түктөр бар го, тал деп коелу. Ошол жерге түшө эле жер жутуп кеткен экен да. Мындай жерге түшүп калган эмес экен. Анан жанагыдай чачтарыны, сакалдарынан талдарды кантип алып калган десеңиздер, ошону жерге түшө эле алып калган да. Андан сырткары пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жанагы териси бар го, биз мисалы азыр кичине кыймылдап койсок терлейбиз го. Анан бир туура эмес, жакшы эмес жыттар чыгат, Пайгамбарыбыздан эмне чыккан? Миск чыккан да. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн жанагы пайгамбарыбыздын бул дүйнөдөн коштошкондугу тууралуу дагы окуяда айтпадыкпы? Адам өлгөндөн кийин мындай ичине мындай сыгып сыдырат го. Пайгамбардын ичине сыгып сыдырганда миск жыттанып кеткен да. Карасаңыздар, ошол жерде Али радиаллаху анху болгон, жууганга киргенде, андан мурда периштелер жууган, пайгамбарыбыз жууганда, жанагыдай кийиминин үстүндө жууган деп айтпадыкпы? Ошол жерде жанагы Али радиаллаху анху, анан Аббастын эки баласы болуп туруп 4 адам кирген дейт да, жууганга киргендечи. Андан сырткары пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам рахматан лил аламин, аламдарга эмне болгон? Мээрими төгүлгөн мээримдүү пайгамбар болгон да. Жана пайгамбар болгондон кийин тоо таштардын, бак дарактардын я Расулулла деп айткандыгы туурабы? Жанагы бизде жанагы кескелдик деп коебуз, эмне ошогондор, төөлөр мисалы, төө келип ээси тууралуу арызданганда пайгамбарыбыз эмне дейт? Бул төөнүн ээси ким? Барып айткыла, төөнү көп кыйнаптыр дейт. Пайгамбарыбыз бир жолу отурганда пайгамбарыбыз үстүнөн куштар келген, чымчыктар келген, анан пайгамбарыбыз эмне деген? Сахабаларым, силердин балдарыңардан бирөө ушул куштун жумурткасын алып коюптур, айткыла алып барып берсин деп. Көрүңүздөр, бул пайгамбарыбыз бүт алам менен байланыштуу болгон да. Андан сырткары жанагыдай жиндер менен болгон байланышы, аларга кылган даваттар, Андан сырткары пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанагыдай кекиреген эмес, эсинеген эмес, аларды айттык. Дагы эмне дедик? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушунда алдыны караганда квадрат көргөн, билип сезген да. Алдыны караганда мунун жаны арка жактарындагы бүт ошондой билген да, сезген. Карасаңыздар, мындан билдик пайгамбарыбыз жанагы жаралуусунда өпкө, жүрөгү, башы, колу, буту болгону менен адамдай болуп, бирок бизге окшогон адам болгон эмес да. Андан сырткары дагы эмнелерди айттык? Мисалы, айда экиге бөлүнгөнү, бул дагы мужизалары тууралуу айтып кеттик, Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанагыдай улуу сахабалар менен жүргөндө, мисалы, чоң-чоң сахабалар менен жүргөндө бою ошо менен бирдей болчу дейт, Кичинерээк сахабалар менен жүргөндө бою ошолор менен бирдей болчу. Сахабалардын арасында айырмаланбай калган да. Карасаңыздар эми саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар ушундай жөнөкөйлүгү бар да. Шамаил Мухаммадия имам Тирмизинин китебинде айтып атпайбызбы? Андан сырткары эмне деп айтканбыз? Пайгамбарыбыз басканда мындай олуттуу баскан. Олуттуу деген шашып эмес бул. Кээ эле шашып басат го, шашкан шайтан иши. Олуттуу деген мындай бир проблемаларды дайым чечип жүргөн да пайгамбарыбыз. Пайгамбарыбыз ушундай пайгамбар болгон. Андан сырткары дагы кандай өзгөчөлүктөрүн айттык? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менин аркамдан баспагыла деген, Эмне үчүн? Анткени пайгамбарыбыздын аркасынан периштелер баскан да. Ошон үчүн пайгамбарды менин аркамдан баспагыла деп айткан. Деген китепте дагы өттүк. Мен Шейх Юсриманын
Şeyh Hüsrev ustazыбыз менен окуганбыз бул китепти. Ошол жерде эмне дедик? Пайгамбардын жүрөгү 4 жолу жарылган дедик, э? Ошонун биринчиси 4-5 жашында. Жанагы Халима энебизге берилип, кой багып жүргөн учурда. Анан экинчиси 10 жашында дегенбиз. Анан үчүнчүсү пайгамбар келерден мурун дегенбиз. Анан төртүнчүсүнө эмне дегенбиз? Ошо Исра менен Ми'ражга чыкканда деп атабыз. Анан да эми айтайын дегеним ушу пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын аябай өзгөчөлүктөрү көп. Дагы башка сабактарыбызда кеңири айтып беребиз.